Mağlık kaptım, neydi kalmaptı. Ben vereyim ya. Ana albayt. Değişim gerek de. Mağanım tostu, mağanım Kıtayma şimdi. Onun tostu da. Az mына Кытай машинанын тосту. Onu versem. Коя турам ака, азыр канам эмне кылат экен азыр. Мына Кытай машина акчаны берди. Avcı verdi, ketти. Кетти. Ош область, Карасуйский район. Мына Ош Эркештам жолу. Мына ГАИ кызматкерлери мына уйгур Кытай машинанын тосту. Мына акчасын алат азыр. Эки миң жыйырма алтынчы жыл 19 май. Az машинанын номерин айтып коем. Машинанын номери 507 М экен. МВД 507. Assalamu alaikum Azamat Bayke, денсаулығыңыз жақсы өтінсіз бе? Азамат Байке, мен азыр бір Қытай машинаға Қаратайға чейин кетіп қалайын деп машинасына чыктым эле. Чыгып жолдо кетип атсак, ремень безопасности тагылган. Шопурда бардык документим бар деп атат. Анан жолдо ошо Каратайдын жолунда ГАИ тосуп токтотуп акчасын алды. Өзбек пулуна 160 миң сом бердим деп атат. Постоянно ушундай деп атат. Постоянно тосот, эч кандай эмне жок, сразу акчаны алат деп атат. Мен ошону колумдан келгенче видеого тартып сизге жөнөттүм. Ошону карап берип коюңуз, саламатчы. Ассаламу алейкум, Азамат Байке, кандайсыз, денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жок, экен мени монтаждайт. Просто жанагындай видеону пауза басып туруп, анан дагы, короче, далени басып атпаймынбы? Шопур түшкөндөн кийин анан далени бастым да мен машинанын номерин көргөзүп коеюн депчи. Жаманакта эле болду, ака, бир 2 саат мурда эле болду, 2 саат 3 саат мурда эле болду. Короче, ошо мен достуктан чыгып алайын дедим. Кытай машина эле Өзбекстандан чыгып келип аткан экен. Каратайга чейин кетип калайын десем, уйгур экен, шопур чык деди, чыктым. Анан ошо Ош Эркештам жолунда ГАИлер турган экен да. Мен өзүм көзүм менен көргөнүм. Бир 4 Кытай машинаны тосту да. Бербесек болбойт деп атат да. Мен айттым болсо ошо уйгур кишигечи, ака түшпөң машинадан дедим, отуруң дедим, сиз жаныңызга келсин дедим. Десем, жок ака, түшпөсөм болбойт, баары бир, короче, дедим, менин башым оорутуп деди. Бир проблема табып деди. Акчамы алат ака, одан бери деди. Акчасын берип кетип калганым жакшы деп түштү ака. Анан мен ошо болуп аткан жеринде мен телефонум просто начар ака, андай iPhone эмес меники. Простой телефон. Ошого мен голосовой жазганда эми айттым, колуман келгенче тарттым мен ака деп. Жок ака, 160 миң сом бердим деди. Келгенден кийин тартпапмын да мен.